Жарандардын бардыгына ыңгайлуу деп ойлойм. Нурбек Юсубалиев топтомы ипотека боюнча маалымат берилерин угуп Базар Кургон районунан атайын Жалал Абад шаарына келген. Буга чейин ал ипотекалык негизде батир алуунун жолдорун аралыктан гана угуп, толук маалымат ала албай жүргөн экен. Эми мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бардык суроолоруна жооп алды. Муну менен мамлекеттик ипотекалык компанияга ишеним дагы жогорулаганын айтат. Ушу гик боюнча кайсыл жака кайрылыш керек, кайсыл жака акчаны чогултуш керек, ошол жөнүндө маалыматтарды алдык. Элдин баарына ыңгайлуу. Проценти аз. Ар жолдору менен бар экен, бир эле жол менен эмес, ар жолдору менен алса болот экен. Кезек күтүү 4%тен алсаң болот экен. 50%тин акчаңы чогулта коюп, 8%тен алсаң болот экен через банк аркылуу. Ал эми калган курулуштарны бетондоп. Жалал Абад шаарында өткөн жолугушууда мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлдөрү топтомы ипотеканын артыкчылыктары боюнча түшүндүрмө беришти. Буга чейин үлүштүк курулуш механизми ишке кирип, ага ылайык жарандар үйдүн жарым акчасын алдын ала төлөшү керек болчу. Бирок көпчүлүктүн буга чамасы жете бербегендиктен шарттары дагы кыйла жеңилдетилди. Тагыраагы эми топтомы ипотека менен үй алууну каалаган жаран банк аркылуу акча чогултуу жолу менен ипотекага батир ала алат. Элдик банк ушул турак жай программасынын алкагында, ушул топтомо ипотека продуктусунун алкагында жарандарга чоң суммадагы акчаны күрөөсү жок, төмөндөтүлгөн пайыз менен берет. Бул жарандарга албетте аябай жакшы шарт түзөт. Ай сайын акча топтоо жолу менен жаран турак жайдын 30%-ын чогултса, калган 20%-ын банк каржылап берет. Ошентип үлүштүк механизми аркылуу жарандар турак жай алууга мүмкүнчүлүк шарт түзүлөт. Ал арада Жалал Абад шаарында ипотекалык үйлөрдүн курулушу ыкчам темпте жүрүп жатат. Көп кабаттуу турак жайлар шаардын инфра түзүмүнө көр кошу менен бирге кала тургундарынын үүлүү болуу үмүтүн жандырды. Сонун кетип атат. Үйлөр көбөйүп атат трасса. Жаштарды колдоп атат да мындан келди. Анан кийин бул жак. Үйлөр салынып, шаар сулуулукка бөлөнүп атат. Ооба, акыркы учурда үйлөр курулуп, мындай көп кабаттуу үйлөр, мисалы буякта деле. Мисалы мурдагы жылы бул үй жок эле. Азыр эми баягы башка жерлерде деле көп кабаттуу үйлөр аябай курулуп, жакшынакай болуп шаардын көркүнө чыгарып атат. Ипотекалык үйлөр менен катар курулуп атат, көрүп атабыз. Ошолорду көрүп биз да аябай сүйүнүп атабыз. Биздин балдар дагы ушу үйлүү болуп калат экен деп бардыгы эле менин балдарым бар эле ошо гос иштерде иштешет да. Белгилей кетсек, калктын турак жайга болгон муктаждыгын жөнгө салуу максатында Жалал Абадда 14 жерде ипотекалык үйлөр курулууда. Мамлекеттик ипотекалык компания бир гана облус борборунда эмес, райондордо дагы иш жүргүзүүдө. Бул программанын алкагында курулуп жаткан турак жай комплекстери заманбап талаптарга төп келип, эң ириде сапатка маани берилүүдө. Дөрөт Канатбеков, Бурканбек Матов, Жалал Абад шаары.